мигрант болуп иштейбиз, анан тапканыбыз теги эле артпайт. Содада 10% береке бар, ал эми дыйканчылыкта 1% береке бар деген угуп калдым да. Кандай айымдар кайрылат? И ошол айымдардын алды бир айда 270 миң, 300 миң кирешиге чыгат. Мен биринчи 450 сомдук штапель көйнөктөр болот го, ошодон баштагам. Сизден биз эмне ала алабыз? Канча күн окуйбуз? Муктаждык болуш керек акчагачы. Максаты жок адам бул канаты жок куш сыяктуу да. Токто 180 айым окусак, ошонун төртөөсү результатка чыкпай калат. Демек арканды узун тартыш керек. Онлайн болсо дагы, офлайн болсо дагы биз кардарды кармап калышыбыз керек. Ишеним бар жерде сатуу болот. Ушул сферага келип 2 машина алдым. Уктуңарбы? Миллион тапсаңар болот экен. Отурбагыла. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиогулова. Биздин расмий каналыбызга кош келипсиздер. Лайк басып, комментарий бөлүмүнө баш багып, комментарий жазып, мына каналга катталууну унутпаңыздар. Азыр интернет айданында аябаганда көп барактап көрүп, мен бир айымга баш багып калдым. Аты жөнү Сайдагы кызы Сонун айым экен. Бардыгына белгилүү айым. Өзгөчө өзүнүн бет кабы менен, мындайча айтканда маскасы менен популярдуу. Эмне үчүн бул масканы тагынат деп мен атайын интернет баракчасын карасам, көрсө көптөгөн айымдарга жардам берет экен, алтындарым. Үйдөн чыкпай 270 миң сомдон 300 миң сомго чейин тапсаңыздар болот экен. Керек болсо даже 1 сом да кереги жок экен анын баштоодо. Миңдеген ашык айымдарды окутуп келген, көптөгөн айымдардын жүзүнө жылмаюу тартуулаган, ошол эле учурда жашоо турмушун өзгөртүүгө салымын кошкон Сонун айым менен бүгүн сонун маек болмокчу. Бизден алыспаңыздар, чогулгай. Кутман бүгүн Сонун айым кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, өзүңүз. Рахмат, жакшы. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат, кош Сонун келдик. айым биздин жумурай журт менен айымдар менен амандашып алгандан кийин эле дароо биз саатыбызды жасап баштасак. Баарыңарга ассаламу алейкум. Менин атым Сонун. Фамилиям Сайдали кызы. Инстаграмда баардыгы менин Сонун Сайдали деп таанышат. Мен товарный бизнес менен алектенем. Жана ошондой эле өзүмдүн эле өзүм билген нерселерди айымдарга үйрөтүп, айымдардын көпчүлүгү азыр сонун кирешелерге чыгып жаткан учурда буюрса дагы кененирээк сөз кылабыз. Бул жакка келгенден мурун аябай ойлондум, эмне жасасам деп, анан сиздин негизи передачаларыңызды көрүп жүрөм. Анан карап турсам, өзүмдүн эле дайым үйдө жасап жүргөн салатымды жасайын деп чечип, ушул нерселерди алып келдим. Ал үчүн бизге тоок эти керек экен. Тоок эти, сыр, кирешки, десол кызыям болгон, капуста, помидор, бул кичине салатовый листовка. жана майонез керек. Майонез керек болот. Бул аябай жеңил. Жана тоюмдуу. Сиз бүгүн мен дагы жумушта жүрдүм, сиз дагы курсагыңыз ачтык. Сиз ошол эле учурда сурообузга жооп дагы алалы. Жана тамагыбызды дагы жасайлы. Сизге жардам берелими же кереги жокпу? Жок, жакшы. Кеттик. Анда мындай кылалы. Сонун айым, эң менин алгачкы эле суроом ушул жогоруда айтып калгандай интернет булактарына деги ушул жанагы элдин арасына, айымдардын арасында сиз мындай бет каччан айым, сонун айым. Бул бетиңизде бет кабыл коронавирустан кийин келип чыккан модабы же бул өзүнчө бир фишкаңызбы сиздин? Жок, биринчи мен Инстаграмга жаңы келгенде негизи бет кап менен чыкканмын да. Анан ошодон кийин эле баары мен бет кабы менен таанып баштады. Маскачан кыз деп, анан көпчүлүгү менин артымдан да кайталап маска таккандар дагы болду. Анан ошол бойдон мен Инстаграмда маскачан кыз болуп таанылып калдым. Маскачан кыз, түшүндүңөр, маскачан кыз, сонун айым маскачан. Ай, маскачан кыз, мындай суроо сизге. Бир айда эле үйдө отуруп, 2 бала менен 300 миң сом кирешеге чыгыпсыз. Ооба. Айланай, мен күнү-түнү иштеп, мына замир күнү-түнү иштеп, биз андай кирешеге чыкпайбыз бир айда. Же биз туура эмес аякчабызды сарптабайбызбы? Кантип ошол 300 миң сомдук кирешеге чыктыңыз, айта кетсеңиз. Ооба, негизи эле 300 миң сом кирешеге чыкканда мен 1 сом акча кетирген эмесмин да. Бул сферагачы. Биринчи сөз башынан болсун, мен кантип келип калдым. Биринчи эле биз чоң кызым төрөлгөндөн кийин мигрант болуп Россияга кеткенбиз да. Анан кеткенден кийин экинчи кызым ошол жакта төрөлдү. Мигрант болуп иштейбиз, анан тапканыбыз теги эле артпайт да, жана эмегечи үй алайлы дейбиз, машина алайлы дейбиз, анан артпайт. Анан айылга келдим, мен келгенге туура келди, жолдошум жумуштап калды ал жактачы. Анан келгенден кийин үйдө отуруп эмне жумуш кылсам деп аябай изилденип калдым. Ага чейин деле негизи көптөгөн курстарды окуп, Инстаграм алып барып жүрдүм да. Анан отуруп ошол бир күнү бир жерге барсам, ошол содада 10% береке бар, ал эми дыйканчылыкта 1% береке бар деген угуп калдым да. Анан мен негизи туугандарым баары содада. Өзүмдүн бир тууган эжем дагы сода кылат. Анан мен дагы негизи бойдок кезимде содада жүргөн айыммын.
Анан ойлонуп калдым, эмне үчүн болбосун депчи. Анан дароо эле Дордойдон поставщиктерди таптым. Онлайн сатуу жасап баштадым, Instagram, WhatsApp аркылуу. Ошентип эле 1 айдын ичинде 300 000 киреше жасадым. Анан мен акчанын эч кандай кошуштун да кажети жок кана. Жок. Кредит албай. Бул жерде дагы болгон. Башында мен ойлогом да. Мен негизи эле эме кылсам, товарларды өзүм алдырып сатам деп жолдошумдан 6 000 сом акча алгам. Жолдош макул деп берген. Анан товарды өзүм алдырып көрдүм. Бирок совсем невыгодно болуп калат экен да, себеби мен айылда турам, Алабукадачы. Анан товар мага барат. Мен аны дагы регионго отправка кылам. Товар совсем через болуп кетет да. Анан мен ойлоп калдым. Жок, товарды Дордойдон эле Оптомбада бюрштуктап алып эле сатса кандай болот деп Дордойдон команда түзө баштадым, байер издеп. Анан Дордойдон чоң команда түздүм, байер командасын. Товарды Дордойдон эле алып, текшерип, Оптомбада бюрштуктап алып, клиентке салып коет да. И ошодон кийин мен товарга 1 сом дагы салбай, 1 айда 300 000 сом жаздым да. Азаматсыз. Ошого эле кошумча суроо болсун, сонун айым. Мен деген ашуун айымдарды окутуп үйрөткөн экенсиз. Бул айымдар сизге көбүнчө эмне маселеси менен кайрылат? Кандай айымдар кайрылат сизге? Негизи эле мага декреттеги айымдар келет. Биринчи себеби мен өзүм декретте отуруп, декреттен көтөрүлгөн айыммын. Андан сырткары гос жумушта иштегендер, себеби азыр госто айлык аябай аз. Кошумча киреше табам дегендер, студенттер келет. Азыр деле студенттер мисалы ата-энесинен акча сурабай, өздөрү жумуштаса өзүнө деле кыйла киреше болуп калат да. Студенттер келет, негизи эле жалпы айымдар келсе болот да бул курскачы. Мен ар кандай айым окуттум, негизи башында мен өзүм иштегенимди эле элдер Instagramдан көрүп эле мага үйрөт деп баштаганда. Өздөрү сизди түткөн турбайбы бул? Анан мен 4 айым алып окутканмын. Алды 60 000 кирешеге чыккан, анан 4 баласы менен отурганы 40 000 кирешеге чыкты да. iPhone алгандар болду арасынан. Анан кийин эле дагы суроо талап көбөйүп баштады. Анан ошентип мен да курсту ага чейин мен билимдерим болгон сатуу боюнча, Instagram боюнча. Анан ошолорду бириктирип, курс кылып, азыр мен 1 айда 200гө жакын 200дөн ашуун айым окутам да. И ошол айымдардын алды 1 айда 270 000, 300 000 кирешеге чыгат. Мисалы 0дон келгендер 10 күндө 100 000 киреше таба алат да. Аракетине жараша. Эгер балдарым кичинекей, жана 3 балам мененмин, 4 балам мененмин деген айымдар болот го. Алар 40 000, 50 000 табат. Аракетине жараша. Мисалы үчүн ошол сизге окууга келген айымдар, сиз аларга жолун көрсөтөсүз да, туурабы? Азыр ушул нерсе актуальный болуп атат. Мисалы үчүн бул чайнекти сатпагын, бул чайнекке өткүн деп. Бир определенный убактарда товардын да өзүнүн түрлөрү болобу? Бул биз ошол кайсы товар актуал болуп жатканын сиз каяктан билип турасыз? Же ошолордун сүрөттөрүн, видеолорун группаларга саласызбы? Мондай болуп атат, рынокко ушул кирди деп. Негизи товардын сезону болот. Мисалы азыр жакында эле 25 май болуп, 20 жылдык, 30 жылдык ошондой большемерка көйнөктөр аябай жакшы сатылды. Биз баарыбыз ошону сатып иштедик да. Анан товардын сезону болот. Аны адам өзү эле түшүнө алат. Бирок негизи товарды хит кылган бул адамдын өзү да, маркетинг деп коет, сатууда. Мисалы мен бир товарга кызыксам, мен өзү негизи женский кийимдерди сатам, мусулманский кийимдердичи. Мен ошол кийимдерди жакшы сатам да, себеби мен ал тармакка кызыгам ошол мусулманский кийимдерди саткангачы. Кээ бир айымдар детский кийимдерди жакшы сатат. Себеби алар ошого кызыгат да, аны жакшы реклама кылат. Иш керек экен да, эмнени сатып жатасың, эмнеге шыгын? Жок, өзү эмнени жактырат, ошону билип алыш керек. Балким бирөөнүн косметиканы жакшы. Бирөөсү косметиканы жактырат. Айрыкча айылда отурган айымдар универсальный болуп иштешет да. Универсальный кылып да, ал жака идиштерди, гамаш, носки, бүт баарын салып, айылга алдыртып сатып эле иштешет да. Ошодон айылда отуруп эле сонун кирешелерди табышат, мисалычы. Мисалы үчүн сиз айтып жатпайсызбы, көп айымдар мага кайрылышат, анан мен сатууда ушундай чоң кирешелерге чыгып жатканын өз көзүм менен көрүп жатат. Социалдык барактардан анан жанагы сизге айткан кейстерден көрүп калдым да. Сатууда айымдар кандай сапат кылыш керек?
негизи баардык айымда бул сыпат бар да, сатуу сыпаты. Себеби баардык айым, мисалы мен айылда өзүм билем, айымдар отурушат, бири-бири менен мындай сөз пикир алышат. Ошол учурда ар бир айым какой-то бир баалуулукту сатат да, мисалы семьясын, жолдошун, бири-бирине алмашат. И мен ойлойм, бунун баардыгы сатуу да, негизи сатуу темасына келгенде ошондой. Баардык айым эле иштеп кетсе болот. Себеби сатуу бул эски тармактардын бири да, биздин ата бабаларыбыздан бери иштеп келген. Бул жаңы эле биз кече келип эле мисалы SMM 4 жыл мурда чыкканда вау дедик го, андай эмес да, бул илгертеден бери ата бабаларыбыз иштеп келген. Бул сатуу тармагында баардык айым иштеп кете алат. Өзгөчө сыпаттын деле кереги жок. Менде мындай суроо болуп атат да. Мынакей сатуу ар нерсени алса болот экен да, мындай кийим алса болот экен, үйгө керектүү бир нерселерден баштаса болот экен. Сиз баштаганда эмнеден баштадыңыз? Өзүңүздүн акча, каражат киришсе да болот экен, киришпесе да болот экен. Өзүңүздүн жашооңузда болгон окуядан бир айтып кетпейсизби? Мен биринчи 450 сомдук штапель көйнөктөр болот го, ошодон баштагам. Себеби 6000 сом акчам болгон, 4 пачка келген магача. Анан 4 пачка алып айылга саткам, сатсам эле 800 сомдон элдер мындай талап алган да айылдагы. Анан кийин буну сатса болот турбайбы деп ойлонуп, анан кайрадан алдырткам. Кайрадан алдырсам бирок чыгып калган магача. Анан мен аны андай көрүш керек да. Анда бул жакта поставщиктер менен договор кылсам, биз реставрациясын төлөп беребиз деп, анан реставрация кылдырдым. Кылдыртканда бир көйнөктү 50 сомдон реставрация кылдырдым, алар мага 150дөн төлөп берди. Бул жерден да мага плюс болуп калды. Анан ошол көйнөктөн көбүрөөк пайда табып калдым. Анан болот турбайбы деп ошол көйнөктөн эле баштагам. Штапель көйнөктөнчү. Мен бир окуучум болсо, эмнеден баштады? Шешептерден баштады. Себеби ал ошол шешептер жакшы сатат экен да, жакшы рекламалайт экен. Шешептен сатып эле бир айда 100 миң иштеп, өзүнүн офлайн магазин ача салды да. Азамат. Дагы бир окуучуңуз бар экен, 10 күн ичинде 100 миң сомдук кирешеге чыккан. Ал да болсо айымдын өзүнөнбү? Ал үйдө отуруп эле иштеди, мисалычы, үйүнө ошо идиш аяктарды алдырып, ошо айылга эле сатып иштеди. Бул жерде сатуунун түрү көп да, мисалы онлайн сатса болот. Товарга 1 сом киргизбей, ошол эле WhatsApp бар. Биз кечке WhatsApp'ты тутабыз, Instagram'ды тутабыз, убактыбызды кетиребиз. Аны ошол убактыбызды туура эмес кетирбей. Кандай сабек бар экен? Бир тууган группасына өзү WhatsApp группа ачат. Алдаганыңар эмеспи? Бир тууган группасына кандайсыңар? Бир сол шешектерди көрбөйсүңөрбү десе, мен жүрөчүм керек деп. Чын, алгач сенин немең биринчи сатып алуучуларың туугандарың болупту, туура? Ооба, биз именно ошодон баштайбыз. Биринчи WhatsApp группа ачат. Аны биз атайын вирусный рассылка кылып туруп, ал жерге тексттерди жазып даярдап беребиз. Өздөрүнүн рассылкасын коюп туруп, кетирет группаларгачы вирусный кылып. Анан кетиргенден ал жактан туугандар келе баштайт, ошол жерге алгачкы сатууну жасайт. Товарга 1 сом киргизбейт, рекламага 1 сом киргизбейт. Ошентип эле алгачкы сатуусун жасайт да. Мисалы үчүн, ошондой мен сатууда локмун, нөлмүн, эч эчтеке билбейм, кандай эмне кылыш керек экен. Сизге окууңузга жазылдым. Офлайнбы же онлайнбы сиздердики? Онлайн, офлайн экөөсүнүн бар. Өздөрүнүн кайсы аймактарда жашаарына байланыштуу болот. Региондогулар онлайн окушат основной. Онлайн сабагыңызга жазылып, биз эмнеден баштайбыз алгач? Эмнеге көңүл буруш керек? Сизден биз эмне ала алабыз? Канча күн окуйбуз? Биринчи максатка көңүл буруш керек. Себеби бизде муктаждык болуш керек акчагачы. Мен эмне үчүн бул сферага келип калдым? Акчага муктаждык болду мендечи. Действительно, 2 кыз менен айылда отурам, мага эч ким акча бербейт. Өзүмө уход кылган акча керек, балдарыма садикке бергенге акча керек дегендейчи. Акчага болгон муктаждык болду, анан чечим чыгарып аракет кылып баштадым. Эми ар бир айымдын максаты болуш керек. Ата энеме деген бир нерсе кылып берем же өзүнө болгон какой-то максат, ошол максаттарын аныктабаш керек адам. Эгер адам максатын аныктабаса, ал узакка барбайт да, жана айтат коебуз да, максаты жок адам бул канаты жок куш сыяктуу депчи. Максат болуш керек. Максат болуш керек. Анан сөзсүз түрдө акчага муктаждык болуш керек, өзүнүн муктаждыктарын билиш керек. Азыркы учурда именно эмнеге муктажсың, сага канча акча керек? Ошол акчаны билгенден кийин ошого карап аракет кылат да адам. План коюп бересизби? Кээ бир айымдар бар да, мектептен кийин 3 такта кармап алган айымдар. План койгонду үйрөтөбүз, өздөрү коюшат. Себеби биз баарын эле кылып бере берсек, детский позицияга түшүп калышат да. Кылып бер депчи. А биз баарын көргөзүп беребиз, өздөрү акырындык менен кылып үйрөнүшөт. Болот дейм, сондай баары эле окумуш болуп кетсе да болот. Мен окудум, мен отурам үйдө, мына эчтеке сата албай. Курсуңа келгем, мен акча карызга алып дегенде сыяктуу айымдар балким бизди көрүп жаткандыр. Эми арасын бери жарышы мүмкүн.
Ай, сонун сизден окудум, результат болгон жок. Ал айымга эмне кеңеш берет элеңиз азыр бизди көрүп жатса? Окудум, результат жок дегенби? Сабактарды кайталап көрүңүз дейт элем. Мындай вообще болдубу өзүңүздө? Биздеби? Болгон. Мисалы болгон. Биз аны кайрадан сураганбыз. Сабактын кайсыл жерин көрбөдүңүз, кайсыл жерден ката кетирдиңиз деп кайрадан көргөндө өзүнөн эле келип чыгат да, бир жерин пропускать эткен болот, же туура эмес кетирген болот. Мисалы биз реклама кетиргенде макет жазып кетиребиз го. Ошол эң чоң роль ойнойт ал жерде оферлер, биз жазып берген сөздөр, адамды өзүнө карата турган алгачкы сунуштар, мисалы. Ошолорду туура эмес жазат да. Ошодон улам дагы ката кетирип, анан кээде болот айымдарчы. Конечно, мага кылып бериш керек, мага милдеттүү деген бир позицияда отуруп калгандар. Ушу жакка жакыныраак бир суроо пайда болуп калды. Ушундай кишилер болот да. Бирок муну эми азыр бияктан көп эле мындай жоо көп болуп калышы мүмкүн. Мен мындай суроо бергим келет, сабак деп калдыңыз. Ошо сабагыңыз өзү канча күн болот, канча ай болобу? Ошону бир аз айтып коюңузбу? Ооба, бизде сабактын түрлөрү бар. Мисалы VIP, стандарт, база, мини курс деген сабактарыбыз бар да. Мини курста мисалы ал жерде основной базовый информация беребиз. Бул иштеп кетсе болбойбу, ошол нерсени көрүшөт. 3 күн болот бул сабагыбыз. Биздин VIP сабагыбыз бар. Биз ал жерде ар бир айымга бирден куратор коебуз. Прям өздөрү дагы айтышат да айымдарчы. Биз силерди окуп, мындай качканга тешик таппай калдык депчи. Ушунчалык окутат экенсиңер деп өздөрү мындай айтышат да. Анан ошол мисалы бир потокто 180 айым окусак, ошонун төртөөсү результатка чыкпай калат. Ачык. Эмне үчүн дегенде, себеби бирөөсү тойдо жүрөт, бирөөсү похоронго кетип калган, бирөөсү эс алып жүрөт дегендейчи, бирөөсүнүн башка пландары чыгып калды. Алары өзү биз ар бирин сурайбыз, эмне себептен болду деп өздөрү мойнуна алып жазып беришет бизгечи. Себеби биз мамлекеттик каттоодон өтүп, өзүбүз андан кийин окуу беребиз, окутабыз, андан кийин мен окуучуларыма сертификат дагы берем. Окуун бүткөндөн кийин окусун. Билимин тастыктаган сертификат берем, себеби быйыл 2024-жылы байырсы аябай күчөдү. Россияга чыгып, башка чет мамлекеттер менен иштегенде сен кандай бизге сатканга кандай эмең бар деп, мындай укугуң бар деген суроолор болот да. Ошондо сөзсүз түрдө сертификат керек болот. Сертификат дагы беребиз. Ооба, окуп бүткөндөн кийин сертификат дагы беребиз. Курсуңузду окуп бүткөндөн кийин айымдар эмне иштерди алып бара алат сатуудан башка? Биринчи бул жерде бар жок, мен курсум баары сатуу. Биринчи поставщик болуп иштесе болот. Если оборотко акчасы болсо, Дордойго же Кара Сууга ош жакта Кара Сууга жакын болсо, поставщик болуп биз атайын ошондой неликвидтер болот, цехтер болот, ошол жерлерден товар чыгарып, товарды эле Дордойго же Кара Сууга оптом коюп, поставщик болуп иштеп кетсе болот. Экинчиден байер болуп иштеп кетсе болот. Дордойго, Кара Сууга жакын болсо, барып байер болуп, байер деген бул башка өлкөлөргө жана региондорго товар услугасын алып туруп товар салган айымдар болуп эсептелинет да. Байер болуп иштеп кетсе болот. Айылда отуруп, региондо отуруп, онлайн магазин иштетсе болот. Себеби бул жакка Дордойдон товарды текшерип салып койгон өзүбүздүн команда бар да, байер. Ошолор товарын текшерип, клиенттерине салып коет. Үйдөн отуруп эле заказ алып иштешет да. Ошентип иштесе болот. Анан айылда отуруп окуучуларым мисалы товарды өзүнө алдыртып иштейт. Анан мекемелер болот го, мисалы айылда. Мекемелерге товар өткөрүп иштешет. Аябагандай шанс көп да. Себеби быйыл 2024 сатуу жылы болуп калды. Сатуу, байерство аябай өнүгүп кетти. Бизде маркетинг өнүгүп атат, реклама мисалы. Азыр рекламалар мурдагыдай эмес да. Мурда бизде көйнөк бар, келип алгыла деселе, элдин бар, келип ала берет эле го. Кандай экен көрөлү депчи, жок, азыр андай эмес. Азыр кандай? Элдер отношенияга карап келет азыр. Мамилеге карайт, товардын эстетикасына карап калды мисалы азырчы. Мурда эптеп эле Instagram 4 жыл мурда мен мисалы өзүм эстейм, видео чыгарып койсоң да топко кетип эле лайк алып эле ушинтипчи да. Азыр жок, андай эмес. Азыр эстетикага караш керек болот. Видеону туура тартыш керек болуп калды. SMM'ди билиш керек болуп калды. Ошонун баары башка болуп калды да. Ошолорду үйрөнүш керек. Жакшы, сонун. Мындай суроо. Демек сиз Кара Суу базары менен биздин Дордой базарынын ортосунда экенсиз. Ооба. 4 жылда эмнени байкадыңыз, Алтыным? 4 жылда эмнени байкадыңыз?
4 жылда эмнени байкадым, мен товар боюнча башка мамлекеттерге да барып келдим да. Мисалы Өзбекстанга барып келдим. Турцияда мен өзүмдүн окуучуларым бар, байыр болуп иштеген. Эмнени байкадым? Биздин Дордой менен Кара Суудан аябай шанс көп экенин байкадым. Мүмкүнчүлүк көп, себеби Өзбекстанга бардык, товары арзан, бирок качествосы биздикиндей эмес. Качествосы начар. Бирок качествосы биздикиндей товар алып келсең, эч канча айырма жок да. Бир 100 сом айырма болушу мүмкүн, ал дагы өзүнүн расходу менен кетет да. Ошого өзүбүздүн эле эгер элдер байкаса, өзүбүздүн эле Дордой, Кара Суу менен ушунчалык мүмкүнчүлүктөр көп. Ошо менен иштеп миллиондорду тапса болот да. Уктуңарбы? Миллион тапсаңар болот экен. Отурбагыла, тургула айланып кетеңиздер, тургула. Жанагы мурда бизнес баштаардан мурун сөзсүз түрдө акча керек болушту. Же кредит алат эле, же болбосо бирөөдөн карыз алат эле. Азыр мынакей долбоордо сонайым силерге сонун маалымат берип, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар, үйдөн чыкпай эле. Азыр мисалы үчүн бир жерге мамлекеттик кызматка иштесеңиздер, үйүңүз каралбай калат. Балдарыңыз каралбай калат, же болбосо нянька керек, бала багуучу, же болбосо бала бакчага бериш керек. Кол карабайт бул нерсенин баардыгы. Көрсө, ошол эле каражатты 2 эсе, 3 эсе кылып сиздер үйдөн чыкпастан тапсаңыздар болот. Албетте бул эфирдин алкагында сонун айымдын баракчасын белгилеп коебуз. Катталгыла керек маалыматтарды, суросун баардыгын сиздер дал ошол сонун айымдын баракчасынан алсаңыздар болот. Биздин салатыбыз дагы даяр болуп калды. Айымдар, биз эмне туз кошпойбузбу же сиз диетадасызбы? Жок, негизи мен салатка туз кошпойм. Анткени эттин тузу бар, майонездин өзүнүн тузу бар. Бул негизи жакшы. Сонун айым үйдө негизи кандай тамактар жасалат деген суроого бир рекламадан кийин жооп берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн бардыгы жактырган Blimy Official'дын куймактарын силерге жасаганын камданып турабыз. Бизге таптаза нукура айылдын каймагы. Ал эми кийинки кошулма ал бал. Ал эми дагы бир кошулма бар. Быштак. Куймактар даяр болду. Бисмилла деп даамдап көрөлү. Мындай даамдуу нукура азыктардан жасалган куймакты бир гана Blimy Official'дан салды. Жаңы санымды. Сонун айым, сатууда дагы кандай фишкалар бар? Кандай ыкмаларды? Сатууда эң негизги нерсе бул маркетинг, реклама. Биринчи түрдө реклама роль ойнойт бизде. Андан кийинки бул сатуу. Сатуунун өзүнүн фишкалары бар, өзүнүн түрү бар. Андан кийинки нерсе бул кардардын базасын түзүп алуу. Мисалы, мен биринчи бир кардарды тейлесем, азыркы учурда мен без реклама жөн эле менден жүздөгөн адамдар сатып алат да. Мисалы, бир эле сүрөт кетирип, ошол сүрөттөн эле заказдар келет. Ошол нерселерге майнериш керек биринчи. Кардарлар менен кандай иштеш керек? Кардарлар менен иштеш үчүн сизге келиш үчүн өзүнүн техникалары бар, ошолорду колдонуш керек. Негизи аны биз курста баарын үйрөтөбүз. Кардарлар менен негизи эле иштешкенде бардыгы жөн эле сатып коем, анан болду деп ойлошот да, жок. Кардар менен бир эле техникасы, бул кардар менен отношения кылганда аны экинчи жолку покупкага алып келиш керек. Демек, аркандуузун ташташ керек. Бир эле эптеп сатуу эмне деген болбойт. Анан негизи сода да честный болуш керек, адал болуш керек. Ар бир нерсени товар брак чыкса жооп бериш керек. Бракованный товаргачы. Себеби мен окуучуларыма дагы ошентип үйрөтөм. Товар брак чыкса, силер жооп бересиңер депчи. Потому что бул биздин акыбызга кирип калат депчи, адал болбой калат тапкан акчаңар. Себеби биз ал акча менен бала чакабызды багып атпайбызбы? Ошондуктан сөзсүз түрдө ошол нерсеге. Анан сода да негизи честный болсоң эле, сода жүрүшө бере турган нерсе да. Честный болуш керек. Рынокто жүргөнүңүзгө 4 жылдын жүзү болгон экен. Анан ошол 4 жылда менин ойлойм, тамырыңарды кенен жайсаңыздар керек. Мисалы үчүн мен Көлдөн окудум. Кээ бир нерселерди түшүнбөй жатсам, Көлдө иштен байырыңыз же бир окуучуларыңыз барбы, ошол мага келип түшүндүрүп берген. Канчалык деңгээлде тамырыңар жайылган? Ошондой суроо. Бизде негизи команда бар. Командада 50ден ашык, азыр учурда 50 айым иштейт. 50 айымды негизи айлык менен камсыздап, алардын жоопкерчилиги дагы бар да. Анан негизи эле курска келген ар бир айымга биз бирден куратор беребиз. Байлап коебуз, Личкаңардан сурайт, плюс группадан еще өзүм эфир өтөм, сабак өтөм. Ал жактардан сурайм, еще өзүм суроо жооп кылып турам ал жардачы. Ана өзүм дагы кайтарым байланышып берип турам группадан. Мындайча айтканда, айымдар 0дон баштап кирешеге чыгып кеткенге бардык шарттар түзүлгөн да. Просто аракет. Мен курсумду ушунчалык майдалагам дейчинчи.
бардык адам түшүнө алат да, ушунчалык майда. Ар бири өзүнүн уровень менен берилет да. Мисалы, биринчи биз курска келгенде максат койду. Максат койгондон кийин сразу эле биз башка теманы берип салбайбыз. Ал жерде SMM окушат. SMM окушат, кантип реклама, кантип таргет, кантип WhatsApp упаковка, кантип Instagram упаковка баарын үйрөнүшкөндөн кийин анан биз конверсияны эсептеп баштайбыз. Товардын үстүнө канча кошуш керек, товарды кантип отправка кылыш керек, кантип текшериш керек. Ошолордун баардыгын бүткөндөн кийин сатуу темасына өтүп баштайбыз. Анан кардардын базасын түзүү деген темага өтүп баштайбыз. Себеби кардардын базасын биз түзүп бир жерде онлайн болсо дагы, офлайн болсо дагы биз кардарды кармап калышыбыз керек да. Азыр мисалы офлайн болсо адамдар сенин местаңа келет, бирок кетип калышы мүмкүн да местаңдан. Ал башка жерден эле покупка кылып кетиши мүмкүн. А бирок онлайнда болгондо биз группадан баардык адамды кармап тура алабыз да ал жерден. Инстаграмдан деле биз актив жүргүзөбүз, бирок адамдар келип сурайт, ал кетип калышы мүмкүн. А бирок биз WhatsApp группадан адамдарды кармап калганда, ошол жерден адамдарды кармап калабыз да, алар менен контакт болот, ишеним болот. Ишеним бар жерде сатуу болот. Сондай мынакей рынокто 4 жыл туруш деле бул оңой эмес. Баштап таштап койгондар канчасы бар, туурабы? Анткени бул деген бул жогоруда сөзүңүз басып эле айткандай, бул чоң жоопкерчилик. Ошондой күчтүү аямдын аркасында күчтүү мурзада туруш керек. Сонун давай, только аракет деген. Жолдошуңуз эмне иш кылат? Электрик. Мурда фирмада иштеген, турецкий фирмада. Негизи башында жолдошум колдобогон, ал болбойт онлайн депчи. Анан мен болбой эле жасап, мен результатын көргөндөн кийин ишенди да. Болот экен депчи. Болот турбайбы? Болот турбайбы деп анан мени колдой баштады. Азыр учурда Аллахка шүгүр колдойт. Болот сиздерде да ушундай курста эже жолдошум түшүнбөй жатат. Берген акчасын кайра суруп атат, кана акча деп атат, курска бараткан акчаларын деген ситуациялар болот. Психолог болот, атайын сабак берет. Башында бир сыйра психолог менен дагы тазалап алабыз группаны. Атайын мотивация беребиз өзүбүз, чтобы түшүп калбасын депчи башында. Жакшы. Замир мырзада да бир суроо бар экен. Ушу сиз айтып атпайсызбы? Региондорго чейин да? Ооба. Мындай кишилериңиздер бар, колуңуздар иштейт. Регион, Москва. Сиздин азыркы учурда канча киши колуңузда иштейт? Негизи азыр колумда 50ден ашуун 50дей айым иштейт. Биздин сатуу бөлүмүбүздө өзү 20га жакын айым иштейт. Андан сырткары куратор бөлүмүбүздө иштейт. Андан сырткары да таргетолог, ошентип бөлүнүп кетет да. Ошондой иштейт. Негизи эле биздин курсубузга Москвадан дагы окушат. Москва, Россия бардык жактан окушат, себеби биз бардык жакка отправка кылабыз. Маанилүү эмес кайсыл жакта болот? Кайсыл жактан маанилүү эмес. Москвадан дагы жакында эле 18 жаштагы окуучум окуп, 10 күндө 100 000 кирешеге чыкты, 18 жашында. Жетти мен ошо. Ошондо СНГ полный мындай айтканда, мындай толук айтканда СНГде бүт эле жакта. Ооба, СНГда окугандарга жакшы экен, себеби Москвада товар кымбат. Бизден 2 эсе арзан алып, 2 эсе кошуп сатып, 10 күндө эле 100 000 кирешеге чыкты да. Анан мен курсумда чоң кирешеге чыккандарга белек берем да, еще белек алып аябай сүйүндү, ата-энеси дагы аябай сүйүндү. Анан ошолорду кадимкидей мындай окуучулардын ийгиликтерин көргөндө өзүң башкача болосуң да. Мотивация. Өзүмдө деле болот, мисалы жашоодо ар кандай ситуациялар болот. Ыйлагым келип, таштап койгум келип, бирок окуучулардын результаттарын көргөндө мен да кадимкидей мотивация болуп, кой мен кылам деп өзүм дагы ушундай аракетке түшүп кетем да. Эми бардык адамда бирдей состояние турушу мүмкүн эмес да. Чарчанып калат, зона комфорта болот, же болбосо выгоранияга түшүп калат, бул өтө оор. Сондай. Эң негизгиси бул жерде дисциплина болот. Бизнес кылган адам всегда дисциплинада болуш керек. Эмоция менен эми аял кишилер көбүнчө эмоция менен сүйлөйт. Ошол учурда семьяны өзүнчө, жумушту өзүнчө караганга аракет кылыш керек да. Аял киши үчүн всегда семья биринчи орунда турат. Мен үчүн деле ошондой. Бирок мен эч качан семья менен жумушту аралаштырып жиберген эмесмин да. Мисалы бул жактан жумушумдан бир нерсе болсо, жолдошумага эме болуп, жолдошумдан бир нерсе болсо, бул жакка кылган эмесмин да. Бардыгын өз убагында, мисалы, бул жактан пикир келишпестик болсо дагы, мен сабагым саат 9да боло турган болсо, ошол учурда бардык нерсени жыштырып коюп келип, сабагымды өтөм да. Үйдө кандай тамактар жасап, сондай келиңиздер ишине кухняга да башлагалы? Үйдө негизи анчалык деле повар эмесмин. Эң көп жасаган тамагым бул плов. Пловду оңой жана жеңил жасайм.
Ошол. Уктуңар, Кудай буйрса, күн жылып калды. Жакын арада биз тоого казанды алалы, Замира. Бизге Кудай буйрса тоонун башына чыгып, казанга сонун айым өз колу менен плов жасап. Абдан жакшы. Сонун айым, мисалы үчүн кайсы гана ишти баштабаш керек, адам баласына билим керек. Мага кызык, сиздей болгон айым кандай кесиптин ээси болуп келет? Негизи мен кыргыз тили адабияттан педагогмун да. Мугалимсизби? Мугалиммин. Андан сырткары психологмун, дипломированный. Эки кесиптин ээсимин. Андан кийин ошол сатуу боюнча. Ушул эки кесиптин үзүрүн көрө алдыңызбы ушул сатууда? Ооба, айрыкча психологияны, себеби психология өзүмдүн эмоцияларымды көзөмөлдөй алдым. Психология мага аябай чоң жардам берди да. Бул жумушуңузда. Өзүм ростумду көрө алдым. Мисалычы, мен жаңы бул эмеге келгенде, сферага келгенде мен эч нерсем жок болчу да, чындыгында. Айылда эле декретте отурган айым элем. Ушул сферага келип 2 машина алдым. Эки машина алдым. Биринчи жолу Chevrolet Spark унасын алдым. Андан кийин Hyundai Elantra алдым. Андан сырткары саякаттарга чыктым. Именно ушул бизнестин артынан. Бул жакта саякатка чыккан негизги максаты бул товарды көрүү болду, бирок саякаттап дагы өзүңдүн аң сезимиңиз өткөн да. Эл көргөндө, жер көргөндө деп коет го. Өзүмдүн мисалы офлайн местамды ачтым дегендейчи. Өзүбүздүн Дордойдо карастай филодарыбыз бар азырчы. Аллахка шүгүр, ушунчалык деңгээлге жеткиргенине. Бизди көрүп жаткан айымдар, сиздер дагы ушул деңгээлге чыга аласыздар. Ооба. Бизге сонун айым айткандай, бул калоо керек. Калоо. Онлайн курсу Кудай буйрса жакын арада старт алат экен. Сөзсүз түрдө катышып калыңыздар. Албетте түз эфирде жана акысыз дагы бар сиздерде. Алгачкы эфирлер катышыңыздар, көрүңүздөр. Бардык нерсени кичине жаңы тамакты деле даамдап көрөсүздөр го. Ар кесипти даамдап көрүңүздөр. Балким сиз сатууда өзүңүздү таба аласыздар. Мына 4 жылда кандай сонун жыйынтыкка чыкты. Кичинекей баласы менен айылдык эле келин. Биздин мынакей замандаштар салатыбыз дагы даяр болуп калды. Чогуу даамдайбыз. Ага чейин дагы бир сиздерге сунушумду айта кетемин. Мына биз турган Gold Chef кулинардык студияда дагы сонун курстар өтөт. Үйдөн чыкпай, кыздар үйдөн чыкпай, сиздер дагы ушул курска келип, окуп, үйдөн булочка бышырып, нан бышырып, салаттын түрлөрүн үйрөнүп алып, кыйын шеф-повардын кесиптин ээси болсоңуздар, абдан жакшы болот. Анткени бул кесип дагы азыркы учурда эң актуалдуу, чоң кирешелерге чыгып жатат. Мына менин артымда турат, мына Gold Chef деп Instagram баракчаңыздарга поиск кылсаңыздар дароо эле чыгат. Катталып комментарий бөлүмүнө сурооңуздар болсо, сөзсүз түрдө калтырыңыздар. Шеф Голдун кызматкерлери сиздерге жооп берет. Бул курстарга келип, кулинардык курстарга өзүм дагы окуп, азыркы учурда балдарыма даамдуу сонун токочторду бышырып берем. Курстан баасы дагы аябагандай өтө көп ыңгайлуу. Келиңиздер жана окуңуздар демекчибиз. Эми достор, келиңиздер, биргеликте жасаган тамак даамдуу деп коет, бирок колум тийген жок. Сонун айым өзү эле сонун жасап салды салатын. Келиңиз сен сонун айым, бул даамдап көрөлү. Салаттан даамдап көрөт. Сизге бир суроом бар. Жогоруда айтып атыңызбы? Максаты жок кадам, канаты жок кушка окшош деп. Максатты эмнеге койдуңуз эле? Пландарыңыз кандай? Кайсы барабыз? Максат негизи азыркы учурда негизи буга чейинки койгон максаттын баардыгы орундалды. Аллахка шүгүр. Азыр мындан биякка дагы чоң максаттарым бар. Ата-энелерибизди умрага жөнөтүү, мисалы бул деле баланын бир эмеси да парзы. Ошол максаттарымды орундатуу жана ошондой эле биз ошол өзүмдүн брендимди чыгарып, ошону дүйнө жүзүнө таанытуу да азыркы учурдагы максатым. Кудай буйрса модельдин эмесин образына барабыз. Буйрса, иншаллах. Ушунча болду. Чында даамдуу жана тоюмдуу салат да. Рахмат сизге. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп бергениңизге жана ушул сатууда өзүңүздүн фишкаңыз менен, оюңуз менен бөлүшкөнүңүзгө, ушунча айымдардын жүзүнө жылмаюу тартуулап, кичине бир жанагы күрүчтүн даамдай болгон салыңыз кошууда бул айымдар үчүн бир чоң инвестиция. Алар да бир муктаждыктарын жаап дегендей, ошондой курстарыңыз, долбоорлоруңуз көп болсун. Бизде да бир кызыгуу пайда болуп калды. Биз да өзүбүз келип окуп окшойбуз бул курстардычы. Ооба, буйрса. Бир аудиториябыз бар, ошол аудиториябызга ылайыктуу бир жакшы товарларды сиздин колдоо жардамыңыз менен кылабыз деген ойдомун. Анан замандаштар,
Сіздерде бир топ суроо бар, мен билем, бирок ошол суроолорго сонун айымдын менеджери бар, 24 саат бою иштеген. Катталыңыздар Instagram баракчасына, эфирдин алкагына сөзсүз түрдө баракчасын белгилеп коебуз. Ал эми сизге эркин микрофон, бизди көрүп жаткан окуучуларыңыздарга, замандаштарга бир каалоо тилек айтып коюңуз. Баарыңарга салам. Негизи эле мен азыр ким көрүп атса, баардыгыңарды жакшы көрөм. Бул жерде окуучуларым да көрүп аткан болсо, баардыгыңарга ийгилик каалайм, иштериңерге. Негизи аябай сүйүнүп атам. Берде азыр окуучуларымды да чакырайын дегенмин да, бирок алар алыста болуп калды, региондо болчу, келбей калды. Кийинки эфирлерде буюрса келгиле дейм, анан баардык айымдарга эмне каалайм, бакыт каалайм. Рахмат алтыным. Сизге дагы чоң рахмат, чакырып, бул ойлойм, бул эфир көптөгөн айымдарга пайда болду депчи. Чоң рахмат. Замандаштар, аты-жөнүм Назира Бердоголова. Келиңиздер, өнүгөлү, өсөлү, аракет кылалы, балам, күйөөм деп үйдө эле өзүңүздөрдү бир зона комфортко түшүрүп алып отуруштун кажети жок. Аракет кылыш керек. Аракетке берекет дегендей, сөзсүз түрдө бир жасаган иштин үзүрүн көрөсүздөр. Экран аркылуу жолугушабыз. Кадр сыртында Айвалан Студент жана Замир болду. Кудай буйрса көрүшөбүз. Рахмат.